айыл аймагындагы балдар бакчасы жергиликтүүлөргө жетишсиздигинен балдар бакчаларына балдарды жайгаштыруу көйгөйү күчеле. Бул багытта район жетекчилиги өкмөттүн токтомуна ылайыктык иш жүргүзгөн натыйжасында балдар бакчалары сот аркылуу кайра кайтарылып жана жаңы курулуштар жүргүзүлдү. Бул жерде Мас айыл аймагы райондун борборуна жайгашкан. Элдин муктаждыктары аябай көп болчу. Бул жерде мына бүгүн ачылыш жайымына 170 орунду 180 бала бакча менен камсыз болду. Биз 2012-2013 жылдары район боюнча бала бакчанын камсыз болуу пайызы 12% болчу. Бүгүнкү күндө 6-чы бала бакча ачылды. Биз 30%дан аштык. Бүзөйне пеже неберелерин бакчага берүүдө Жылдызча балдар бакчасына орун жетишсиздигинен балдарыбызга бир топ көйгөйлөр жаралуучу дейт. Швейцария өкмөтүнүн Хелветас эл аралык уюмунун колдоосу, жергиликтүү Масы айыл аймагынын каржылоосу менен 180 орундуу бакчанын курулушу бүткөрлүү пайдаланууга берилип отурганына жергиликтүүлөрдүн кубанычтары чексиз. Биз эми ушул детсадтын ачылганына, балдарыбыздын детсадка алганына сүйүнүп атабыз да бүгүн. Аябай толкунданып отурабыз. Балдарды бербесең, детсадка бербесең, балдар үйдө кароосуз болуп калат. Кээде үйдө эшикке чыгып кетсең, балдарың үйдө болуп калат. Траванын бирдекени тийип коет. 2012 жылда бакча менен камсыз болуу пайызы район боюнча төмөнкү пайызды түзгөн. 5 жыл аралыгында курулуштар жүрүп, эл аралык уюмдардын колдоосу менен районду өнүктүрүү фондунун каржылоосу аркылуу бул көйгөй чечилип баштады. Кыргызстанда өзү 14 пилотный проект болуп атыптыр. Кечээден бери мына 3 проекттин ишке ашкан долбоорун бүгүн көрүп отурабыз. Бүгүн непосредственно бала бакчаны капиталдык ремонттон өтүп 175 бала орунду детсад болуп, бүгүн балдар жакшынакай тарбия алып атыптыр. Достук айыл өкмөтүндө Бүргөндү айыл аймактарында балдар бакчалары курулуп жатат. Ал эми аталган Масы айылында дээрлик муктаждык чечилди. Нокен районундагы 8 айылда, Кочкор Ата шаарында балдар үчүн шарттар түзүлүп жатат дейт жергиликтүү бийлик өкүлдөрү. Кыял Сабирахунова, Медин Ибраимов, Курбаналы Момунов, ЛТР, Нокен районунан.